Эртең эрте чыгып кетишет, бирок саат 5-6-га калбай эле чыгып кетип калат. Жалал Абад шаарындагы баш калкалоочу жайга күнүнө 5-6 адам келип түнөп кетишет. Мындагы коменданттын айтымында өткөн жылдарга салыштырмалуу бул жайга келгендердин саны азайган. Бирок түнөк издеп келгендердин арасында жаштар көбөйгөн. Көбүнчө эле 90-жылкыдан жогоркулар жанагы элечи бул жерде. Өкүнүчтүү да жаштар келген. Баары ичкиликке берилген балдар келип атат. А так Жалал Абад шаарынан анча деле адам жок бул жердечи. Калганы жаран айыл жерден. Бул жагы Баткен, бул жагы Алабукадан келет. Баш калкалоочу жайда 15 орун даярдалып, эркектер менен аялдарга өзүнчө бөлмө каралган. Түнөк издеп келгендер үчүн жууркан төшөктөр камдалып, бир маал ысык тамак берилет. Ошондой эле баш паанексиз жарандарга медициналык жардам көрсөтүлөт. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 120 000 сом бөлүнгөн. Түнөк жай 1 ноябрдан тарта 5 ай бою иштеп турат. Алар кечинде келишет дагы, эртең менен чыгып кетишет. Мындан тышкары бул жерде аларды карай турган 3 персонал бар. Комендант, тазалоочу жана кароол. Булар күнү-түнү ушул жерде карап, ошолордун кыймыл аракеттерине көз салып турушат. Өздүгүн такташ кыйын булардын. Себеби дегенде булар жанагы көчөдө калып, мас абалына келген анан документтери жок. Алардын баягы ооз эки айткан сөзү боюнча бул жерде каттоо журналы бар, ошол жерге түшүрүлүп турулат. Аны менен кошо аз камсыз болгон, көп балалуу жана жалгыз бой жашагандар үчүн Жалал Абадта күнүнө бир маал тамак берүү уюштурулган. Кайрымдуулук борбору каладагы аймактык башкармалыктар берген тизмеге ылайык жарандарга тамак беришет. 5 аймактык башкаруусунан 60 адам келип тамак ичет. Бир маал ал жерде ысык тамак берет, биринчи, экинчи чай, шакар чай берилет. Күнүгө келип тамак ичип кетишет ал жерде. Туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн убактылуу баш калкалоочу жайлар өлкөнүн башка шаарларында дагы уюштурулган. Алсак Бишкекте 40 орунду түнөк жай даярдалган. Акылай Кырабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.